Бул светофорго эмне күч келген болушу мүмкүн. Бүгүн Бишкекте Бешеналиева менен Рыскулованын кесилишинде кызматын өтөп жаткан светофор өзүнөн өзү жанып күл болду. Таласта кече жер титирөөдөн канча үй жабыркап, канча чыгым кеткени аныкталды. Ысык көлдүк айым президент Садыр Жапаровго жана генералыбыз Камчыбек Ташиевке арызданып чыкты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койду караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Рыскулова Бешеналиевада светофор күйүп кетти. Жестко. Урматтуу Камчыбек Кадыршаевич жана Садыр Нуркожоевич, бул биздин тоңдо бизде мыйзам иштебейт мынакей. Зордук, зомбулук боюнча мынакей. 2023 жылдан бери арыз жазып келатабыз. Мынакей. Чой өле келатат. Анткени моякта ОПГ өзү айткандай ОПГ Адылов Айтбек деген. У меня по республике все схвачено деп ошенткен да. Айткандай эле мына, оказывается, у него все схвачено. Мына ишибиз жабылып эле келатат. Биз чуркап эле келатабыз. Боюмда бар эле. Мына тээп салды эле. 7 айлык мына бала түшүп калды. Машинемди тартып алышкан. Эмне ушундай ОПГларга эме жок бе силергечи? Мына тоңдун ровдысы чара көрбөй атат. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагыздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. Жабыркаган 48 үй аныкталды. Талас районунда 28 мартта катталган жер титирөөлөрдө жабыркаган 48 үй аныкталып, акт түзүлдү. Бул тууралуу ÖKMдин маалыматында айтылат. Райондук жарандык коргонуу комиссиясы берген маалыматка ылайык бүгүнкү күндө жабыркаган 48 турак үйдүн 31 камсыздандырылган, калган 17 үй камсыздандыруудан өткөн эмес. Жарака кеткен үйлөр Каракол айыл аймагынын Көпүрө базар айылында 26, Арал айылында 12, Үч Эмчек айылында 2, Шумкар Уя айыл аймагында Талды Булак айылында 6, Чоң Алыш айыл аймагынын Манас айылында 1, Кең Көл айыл аймагынын Когой айылында 1. Белгилей өтсөк, 28 мартта саат 4:42 Казакстан аймагында МСК 64 шкаласына ылайык очогунда 6 магнитудасына жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Талас облусунун Талас районунун Көпүрө базар айылында 6 балл, Бишкек шаарынын Болжол менен 4 баллга сезилген. Эми ошол эле күнү саат 16:56 Талас облусунун аймагында экинчи ирет жер титирөө болгону маалымдалган. Анда Талас районунун Көпүрө базар айылында 5 балл, Чүй облусунун Жайыл районунун Кара Балта шаарында 4 балл, Бишкек шаарында 3,5 балга чейин сезилген. Маалымат багы Супер KG. Президент Бишкектеги Имам Сарахи атындагы мечитте айт намазга катышты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 30 мартта Бишкек шаарындагы Имам Сарахси атындагы Борбордук мечитте ыйык орозо айт майрамына карата айт намазга катышты. Мамлекет башчы айт намазын мечитке келгендер менен бирге окуду. Маалымат багы Сереп Медиа. Айпери Медет кызы тренд видео тартып жарыялады. Кыргызстандык спортчу Айпери Медет кызы Иорданияда өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпиондугунда алтын медалын жеңди. Ал япон спортчулары менен тренд видео тартып жарыялаган. Маалымат багы Сереп Медиа.